24-бөлүм. Жааш такка отурганда 7 жашта болчу. Ал Иерусалимде 40 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Сибияле. Ал Беершебалык аял болчу. Ыйык кызмат кылуучу Жоят тирүү кезинде Жааш теңирге жаккан иштерди кылды. Жоят ага 2 аял алып берди. Алардан ал уул кыздуу болду. Ошондон кийин Жааштын жүрөгүнө Теңирдин үйүн жаңыртуу керек деген ой келди. Ал ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чогултуп, аларга Жүйүт аймагынын шаарларын кыдыргыла. Кудайдын үйүн жыл сайын оңдоп туруу үчүн бүт ысрайылдыктардан күмүш чогулткула. Бул ишке батыраак киришкиле деди. Бирок лебилер шашылган жок. Падышалардын башчысы Жоятты чакырып, ага мындай деди: Теңирдин кулу Муса менен Ысрайыл жамааты жыйын чатыр үчүн белгилеген алымды Жүйүт аймагынан Иерусалимден чогултуп келүүсүн лебилерден эмне үчүн талап кылбай жатасың? Анткени кудайсыз аял Аталея менен анын уулдары Кудайдын үйүн талап тоноп бүтүшкөн. Теңирдин үйүнө арналгандардын баарын Баалга жумшашкан. Падыша буйрук берди. Ошондо алар бир үкөк жасашып, аны Теңир үйүнүн сыртына кире беришке коюшту. Алар Жүйүт аймагына жана Иерусалимге Теңирге арнап алым алып келүүнү буйрушту. Бул алымды Кудайдын кулу Муса чөлдө ысрайылдыктарга салган. Бардык башкаруучулар, бардык эл тартууларды кубаныч менен алып келип үкөк толгуча салып жатышты. Лебилер үкөктү падыша кызматчыларына көтөрүп келгенде, алар күмүштүн көп экенин көрүштү. Ошондо падышанын катчысы менен башкы ыйык кызмат кылуучунун ишенимдүү кишиси келип, үкөктөгүнү төгүп, үкөктү өз ордуна койду. Алар күн сайын ушундай кылып, эң көп күмүш чогултушту. Аны падыша менен Жоят Теңир үйүндөгү жумушту башкаруучуларга берди. Алар Теңир үйүн оңдош үчүн таш сомдоочуларды, жыгач усталарды жалдашты. Ошондой эле Теңир үйүн бекемдеш үчүн темир усталарды, жез усталарды жалдашты. Жумушчулардын башчылары ишти баштап оңдоо ишин жүргүзүштү. Ошентип алар Кудай үйүн мурунку калыбына келтиришти, аны бекемдешти. Жумуштардын баардыгын бүтүрүшкөндөн кийин алар падыша менен Жоятка калган күмүштөрдү өткөрүп беришти. Андан Кудай үйүндөгү кызматка жана бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкты алып келүүгө керектелүүчү идиштерди, табактарды, ошондой эле алтын күмүш идиштерди жасашты. Жояттын өмүр өткүчө Кудай үйүндө дайыма бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды алып келип турушту. Жоят каарлыгы жетип өмүргө тоюп өлдү. Ал өлгөндө 130 жашта болчу. Аны Дөөттүн шаарындагы падышалар жаткан жайга коюшту. Анткени ал Кудай үчүн да, Кудай үйү үчүн да, Ысрайылда жакшы иштерди кылган. Бирок Жояттын көз өткөндөн кийин Жүйүт төрөлөрү келип падышага таазим кылышты. Ошондо падыша аларды уга баштады. Ошентип алар ата-бабаларынын Кудай Теңиринин үйүн таштап, Ашейра мамыларына, буркандарга табына башташты. Ушул күнөөсү үчүн Теңир Жүйүт менен Иерусалимге каарданды. Алар Теңирге кайрылыш үчүн Теңир аларга пайгамбарларын жөнөттү. Пайгамбарлар аларга эскертишти, бирок алар укпай коюшту. Ыйык кызмат кылуучу Жояттын уулу Захарияга Кудайдын руху түштү. Ал бийик жерге чыгып, эл алдында туруп аларга Теңир мындай дейт: Силер эмне үчүн Теңирдин буйругун аткарбай жатасыңар? Силер ийгиликке жетпейсиңер, силер Теңирди таштап салдыңар, ал да силерди таштап салат деди. Ошондо ага каршы уюшуп, падышанын буйругу боюнча аны Теңир үйүнүн короосунда таш бараңга алышты. Жааш падыша өзүнө Захариянын атасы Жояттын кандай жакшылык кылганын унутуп, анын уулун өлтүрдү. Ал өлүп бара жатып мындай деди: Теңир көрүп турат, ал өзү жазаласын. Бир жылдан кийин ага Сирия аскерлери кол салды. Жүйүт аймагы менен Иерусалимге кирип барып, элдин арасындагы бардык төрөлөрдү кырып салышты. Алардан алынган олжолордун бардыгын Дамаск падышасына жөнөтүштү. Сириянын аскерлери анчалык көп болбосо да, Теңир алардын колуна сансыз көп аскерлерди салып берди. Анткени бул эл өз ата-бабаларынын Кудай Теңирин таштап койгон. Жааш ушундайча жазасын алды. Алар аны оор жарадар кылып кетишкенден кийин ыйык кызмат кылуучу Жояттын уулунун каны үчүн кулдары ага каршы уюшуп, аны жаткан төшөгүндө өлтүрүштү. Ал ошол жерде өлдү. Аны Дөөттүн шаарына коюшту, бирок падышалар жаткан жайга коюшкан жок. Ага каршы кастык уюштургандар Амондук аял Шиматтын уулу Забат жана Мааптык аял Шимриттин уулу Жеозабат болду. Анын уулдары жөнүндө, ага каршы пайгамбарчылыктар жөнүндө, Кудай үйүн калыбына келтирүү жөнүндө падышалардын китебинде жазылган. Анын ордуна уулу Аматсия падыша болду. 11-бөлүм. Анан мага ченегич камыш таяк берилип, мындай деп айтылды: Ордуңан туруп, Кудайдын ибадатканасын жана курмандык чалынуучу жайды чене. Ал жерде табынып жаткандардын санын эсепте. Ал эми ибадаткананын сырткы короосун ченебей эле кой, анткени ал бутпарастарга берилген. Алар ыйык шаарды 42 ай тебелеп тепсешет.
Мен өзүмдүн 2 күбөмө бийлик берем. Алар зумбал кийип алып 1262 күн пайгамбарчылык кылышат. Алар бүт дүйнө жүзүнүн Кудайынын алдында турган 2 зайтун дарагы жана 2 шамчырак. Эгерде аларга кимдир бирөө зыян келтирүүнү кааласа, анда алардын ооздорунан от чыгып, душмандарын жалмап коет. Ким аларга зыян келтирүүнү кааласа, ал өлтүрүлүшү керек. Пайгамбарчылык кылып жаткан күндөрүндө жер бетине жамгыр жаабаш үчүн аларда асманды жаап коюу бийлиги бар. Аларда сууларды канга айландыруу жана каалаган убактыларында жерди ар кандай жазалар менен кыйратуу бийлиги бар. Күбөлөндүрүп бүтүшкөндөн кийин түпсүз туңгуюктан чыккан жырткыч алар менен согушуп, аларды жеңет, аларды өлтүрөт. Алардын өлүктөрүн Каймана мааниде Содом жана Мисир деп аталган улуу шаардын көчөсүнө ташташат. Алардын теңири да ошол шаарда айкаш жыгачка кадалган. Ар бир элден, ар бир уруудан, ар бир тилден жана ар бир улуттан көптөгөн адамдар 3,5 күн алардын өлүктөрүн мүрзөгө коюуга жол бербей карап тура беришет. Жер үстүндө жашап жаткан адамдар алардын өлтүрүлгөнүнө кубанып, шаттанып, бири-бирине белектерди жиберишет. Анткени бул 2 пайгамбар аларды кыйнашкан эле. Бирок 3,5 күндөн кийин аларга Кудайдан өмүр руху кирип, экөө тең орундарынан турушту. Ошондо аларды карап тургандарды чоң коркунуч басты. Анан ал экөө асмандан катуу үндү угушту. Ал үн аларга бул жакка чыккыла деди. Ошондо алар булут менен асманга көтөрүлүп кетишти. Душмандары болсо аларды карап турушту. Ошол учурда катуу жер титирөө болуп, шаардын 1/10 бөлүгү кулап калды. Жер титирөөдөн 7000 адам өлдү. Калган адамдарды коркунуч басып, асмандагы Кудайды даңкташты. Экинчи кайгы өтүп кетти. Мына 3-чү кайгы жакындап келе жатат. 7-чи периште сурнай тартканда асмандан бул дүйнөнүн үстүнөн болгон падышачылык биздин Теңирдин жана анын машаягынын колунан өттү. Ал түбөлүккө падышачылык кылат деген катуу үндөр чыкты. Кудайдын алдында өздөрүнүн тактыларында отурган 24 аксакал жүз төмөндөп жыгылып, Кудайга мындай деп табынып жатышты. Азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир, биз сага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени сен өзүңдүн улуу бийлигиңди колуңан алып, падышачылык тактыңа отурдуң. Бутпарастар ачууланышты. Ошон үчүн сенин өз каарыңды төгө турган, өлгөндөрдү соттой турган, өзүңдүн кулдарыңа, пайгамбарларыңа, ыйыктарыңа жана өзүңдүн ысымыңдан корккондорго, чоңдорго да, кичинелерге да өздөрүнүн тиешесин бере турган, жерди кыйраткандарды жок кыла турган убагың келди. Ошондо Кудайдын асмандагы ибадатканасы ачылып, андан анын келишим сандыгы көрүндү. Чагылган чартылдап катуу добуштар чыгып, күн күркүрөп, жер титиреп, мөндүр төктү. 7-чү бөлүм. Дарийдин падышачылыгынын 4-жылы 9-ай Кислеп айынын 4-чү күнү Захарияга Теңирден сөз болду. Ошондо Бейтелели Сарецер менен Реген мелекти жана анын адамдарын Теңирдин алдында сыйынууга, Себайот Теңирдин үйүндөгү ыйык кызмат кылуучулардан жана пайгамбарлардан көп жылдан бери ыйлап орозо кармап келгенимде эле 5-айда ыйлап орозо кармасам болобу деп суратканы жиберди. Ошондо мага Себайот Теңирден мындай сөз болду. Бул жердин бүт элине жана ыйык кызмат кылуучуларга мындай деп айт. 70 жылдан бери 5 жана 7 айда орозо кармап ыйлаганыңарда мен үчүн орозо кармадыңар беле? Мен үчүн беле? Жегениңерде жана ичкениңерде өзүңөр үчүн жеген жок белеңер, өзүңөр үчүн ичкен жок белеңер. Иерусалимге эл отурукташып, шаар тынч жашап жатканда, анын айланасындагы шаарларга, түштүк өлкөсүнө жана ойдуң жерлерге элдер отурукташканда, мурунку пайгамбарлар аркылуу Теңир ушул эле сөздөрдү айткан жок беле? Ошондо Захарияга Теңирден мындай сөз болгон. Ошондо Себайот Теңир мындай деген: адилет сот жүргүзгүлө, ар бириңер өз бир тууганыңарга ырайым жана боорукердик көрсөткүлө. Жесир менен жетимге, келгин менен жакырга кысым көрсөтпөгүлө, жүрөгүңөрдө бири-бириңерге жамандык ойлобогула. Бирок алар уккулары келбей, менден жүздөрүн буруп кетишти. Укпаш үчүн кулактарын жаап алышты. Себайот Теңир өзүнүн руху менен мурунку пайгамбарлар аркылуу жиберген мыйзамды жана сөздөрдү укпаш үчүн жүрөктөрүн таш кылып алышты. Ошон үчүн алар Себайот Теңирдин катуу каарына калышты. Мен чакырганда алар укпай коюшту. Алар чакырганда мен да укпай койдум дейт Себайот Теңир. Мен аларды өздөрү билбеген элдердин арасына чачып жибердим. Алардан кийин бул жер ээн калды. Бул жерде эч ким жашабай калды. Бул сонун өлкөнү алар чөлгө айландырышты. 10-чу бөлүм.
Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Ким койгорого эшиктен кирбей башка жагынан кирсе, ал ууру жана каракчы. Ал эми ким эшиктен кирсе, ал койчу. Кароолчу ага эшикти ачып берет. Койлор анын үнүн угушат. Ал өзүнүн койлорун атынан чакырат, аларды тышка чыгарат. Ал өзүнүн койлорун тышка чыгаргандан кийин алардын алдында басат. Ал эми койлору анын артынан ээрчишет. Анткени алар анын үнүн таанышат. Чоочун кишини ээрчишпейт, андан качышат, анткени анын үнүн таанышпайт. Иса айтып берген бул үлгү насаат аңгеменин маанисин алар түшүнүшкөн жок. Ошондо Иса аларга дагы мындай деди: "Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн, мен койлор кире турган эшикмин. Менден мурун келгендердин баары ууру жана каракчы, бирок койлор аларды угушкан жок. Мен эшикмин. Ким мен аркылуу кирсе, ал куткарылат, кирет, чыгат жана жайыт табат. Ууру уурдоо, өлтүрүү жана жок кылуу үчүн гана келет. Мен адамдардын өмүргө, ашып ташыган өмүргө ээ болуш үчүн келдим. Мен жакшы кайтаруучумун. Жакшы кайтаруучу койлор үчүн өз жанын берет. Жалчы болсо койчу эмес, анткени койлор аныкы эмес. Ал карышкырдын келе жатканын көргөндө койлорду таштай качат. Карышкыр койлорго тийип, аларды туш тарапка чачыратат. Жалчы болсо качып кетет, анткени ал жалчы койлорго кайдыгер мамиле кылат. Мен жакшы кайтаруучумун. Мен өзүмдүн койлорумду билем. Атам мени, мен атамды билгендей эле койлорум да мени билет. Койлорум үчүн мен өз жанымды берем. Менин бул короодогу койлордон башка да койлорум бар. Мен аларды да алып келүүм керек. Алар да менин үнүмдү угушат. Ошондо бир короо кой, бир койчу болот. Мен өз жанымды беремин. Ошон үчүн атам мени жакшы көрөт. Мен өз жанымды кайра алуу үчүн беремин. Менден аны эч ким тартып албайт. Мен аны өзүм берем. Аны берүүгө жана кайра алууга бийлигим бар. Бул осуятты мен атамдан алгам. Ушул сөздөн улам жүйүттөрдүн ортосунда талаш чыкты. Алардын көпчүлүгү анын ичинде жин бар, акыл ордунда эмес, аны эмнеге угуп жатасыңар дешти. Кээ бирөөлөрү бул жин тийген адамдын сөзү эмес, жин сокурлардын көзүн ача алмак беле дешти. Ошол убакта Иерусалимде ибадаткананы ыйыктоо майрамы болуп жаткан. Кыш мезгили эле. Иса ибадаткананын чыгыш тарабындагы Сулайман үйүнүн кире беришинде басып жүргөндө жүйүттөр аны курчап алып, "Качанкыга чейин башыбызды маң кыласың? Машаяк болсоң айтпайсыңбы чыгын?" дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Мен силерге айттым, бирок силер ишенбей жатасыңар. Атамдын атынан кылып жаткан иштерим мен жөнүндө күбөлөндүрүп жатпайбы? Бирок силер ишенбей жатасыңар, анткени менин койлорум эмессиңер. Мен муну силерге айткам. Менин койлорум менин үнүмдү угушат. Мен аларды тааныйм, алар мени ээрчишет. Мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Аларды мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. Мен жана атам бирбиз." Ошондо аны таш бараңга алуу үчүн жүйүттөр бул жолу да жерден таш алышты. Иса аларга: "Мен силердин көз алдыңарда атамдын атынан көп жакшы иштерди кылдым. Алардын кайсынысы үчүн мени таш бараңга алгыңар келип жатат?" деди. Жүйүттөр ага: "Жакшы иштериң үчүн эмес, Кудайга акарат келтиргендигиң үчүн, адам болуп туруп өзүңдү Кудай кылып жаткандыгың үчүн таш бараңга алганы жатабыз" деп жооп беришти. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Мыйзамыңарда мен силерге "Силер кудайларсыңар" дедим деп жазылган эмеспи? Кудайдын сөзү кимдерге берилсе, ошолорду ал кудайлар деп атап жатса, ыйык жазуу өзгүчүн жоготпойт. Атам тарабынан дайындалып бул дүйнөгө жиберилген мен Кудайдын уулумун дегеним үчүн Кудайга акарат келтирип жатасың дейсиңерби? Эгерде мен атамдын иштерин кылбай жатсам, анда мага ишенбей эле койгула. Эгерде кылып жатсам, мага ишенбесеңер да кылган иштериме ишенгиле. Ошондо атанын менин ичимде, мен атанын ичинде экенимди билип, ишенип каласыңар." Ошондо алар Исаны кайрадан кармап алмакчы болушту, бирок ал карматкан жок. Иса кайрадан Иордан дарыясынын наркы өзүнө, мурун жакан элди сууга чөмүлдүрүп жүргөн жерге барып, ошол жерде калып калды. Ага көп адамдар келишип, жакан эч кандай керемет көрсөткөн эмес, бирок анын бул адам жөнүндө айткандарынын баары чындык экен дешти. Ошентип ал жерден ага көптөгөн адамдар ишенип калышты.